Агай запись мейли. Ассаламу алейкум, урматтуу кесиптештер. Бүгүн арабызда сонун эки коногубуз бар. Элдияр мырза жана Жанар эже. Бул кишилер ушул Ахматов IT компаниясы түптөлүп атканда, негизделип атканда, даже ал убакта бир компания деген деле атыбыз жок эле. Эч нерсебиз жок кезде окуйбуз, бирге окуйлу, бир нерселерди үйрөнөлү, программист болуп чыгалы, чогуу бирге ийгиликтерге жетели деген биздин мындай курулай сөздөрүбүзгө ишенип келишкен адамдар болчу булар. Бирок ошол мындай ал кезде эч нерсебиз жок эле. Чындап эле. Азыр мындай бирөөлөрдү мындай ишендиргенге, алдаганга бир нерсебиз бар да, Элдияр агай. Ал убакта сиздер келгенде чындап эч нерсебиз жок эле. Бирок ошол мындай ишеним көрсөтүп, биз менен бирге болуп, Кудай буйрса бүгүн ошол сиздер каалаган бир ийгиликтердин алдына мындай алгачкыларына жетип отурасыздар. Ошол тууралуу сүйлөшүп баштай берели, эгер уруксат берсеңиздер. Кимден баштасак туура болот? Жашылуулардан баштайлы агай. Ооба. Жанар эже, анда ошол өзүңүз курска кантип келип калгансыз, анан ошол курста башында мындай, азыр өзүңүз билесиз го, баягы жаңы баштап окуп аткандар бар, бир канча убакыттан бери окуп аткандар бар, анан түшүнбөй атабыз да. Бир ай болду, дагы эле эч нерсе түшүнө элекпиз, 2 ай болду, дагы эле эч нерсе түшүнө элекпиз. Ошолор сизде кандай болгон, курстун мындай жүрүшү сизге кандай болду эле бир аз? Саламатсыңарбы? Баарыңыздарды биyak чогулуп отурганыңызга аябай кубанычтамын. Ахматов IT компанияге мен баштан айтып берейин. Биз былтыры август айында Стамбулга барып калып, Азамат агай менен таанышып калганбыз. Анан Азамат агай айткан болчу да, өзү айтишник, мен анан ошо курс ачканда жатамын деп. Мен ошо сентябрь айында бир Facebook'ка follow жасадым да Азамат агайга. Анан бир күн кеч кирдим, бир күн качырдым. Бирок ошо сентябрь айында баштадым окуумду. Канча окудум? 8 ай окудук. Анан соң стажировка өттүк. Ушинтип эле окудук. Мен үчүн аябай оор болду. Азыр деле жеңил эмес. Элдияр менен бир компанияда иштеп атабыз. Анан Элдиярдан аябай көп жардам сурап турамын. Элдиярда рахмат, жардам берип турат. Ошол бирок биз окуу менен жумуш айырмасы бар экен. Биздин приложение app продакшнда болгон үчүн биз продакшндан чейинки жасап көнүп калганбыз да, чоң нерселерди жасап, мынтип печтерди жасап, анан стейт менеджменттерди берип, анан ушундай жумуштарды жасап көнүп, анан бул жерге жумушка киргенде аябай көп нерселерди өзгөртүп көрсө андай эмес экен. Анан булар европейский компания болгон үчүн булар мындай кичинекей жерлерин оңдоп турабыз. Анан көп нерсени оңдой албайт экенсиң, жасай албайт экенсиң. Анан багтары чыга берет экен. Анан ошолорду тест кылып, компьютерлерибиз биз Элдияр экөөбүздө Mac, аларда көбү алар Linux колдонот экен. Ошого кээ бир жаңы жазган коддорду биз ошо компьютерден тест кылып, ошондой кыскача. Рахмат Жанар эже. Негизи сиздердин деле ошол курс ал убакта 4 айлык эле. Анан ошол 4 айлык курсту бүткөндөн кийин ошол практика кылып, стажировка кылып, ошо менен 8 айга чейин жүрүп калыпсыз да. 8 айдан кийин ишке кирдиңизби? Ооба. Эң сонун. Анда ушул эле суроолор Элдияр агайга. Assalamu alaikum, барыңыздарга салам. Мен былтыры
марттан баштап, мурда жылы марттан баштап өз алдынча окуй баштадым. Udemy'den курстар сатып алып, же болбосо YouTube'дан курстарды окуп жүрүп, анан бир курсту бүтүрүп, өзүмдү стажировкага даяр деп сезип, анан группага жазып калдым. Заттер KG деген группа бар болчу ал убакта. Анан ошол убакта неме жазгандан кийин Азамат агай мага жазды. Эмнерди билесиң деп. Көрсө мен эч нерсе билбейт экенмин. Анан ал убакта Азамат агайлар биринчи группасын окутуп, 2 ай окуп калдыңыздар беле же 1 айбы? 1 айдан бир аз өтүп калган. 1 ай. 1 ай болчу. Ошондо окуп калып, мен ошол кеч киргем Азамат агайларга курсуна. Андан кийин августка чейин окудук, августта курсту бүтүрдүк. Курсту бүтүрүп эле келе баягыдай анча заказдарды алып баштадым. Бир эме Oracle Digital деген компания болчу. Ошол жерде Телеграмдагы аты Мистер Браун деген аты бар болчу, бир Аскар деген байке. Ошол менен таанышып, анан ошолордун майда иштерин жасап жүрдүм башында. Андан кийин алар заказдарын чоңойто башташты. Жасурбек деген досум да бар болчу, ал менен чогуу аткарып калаттык кээ бир иштерди. Ошентип жүрүп, кийин Beta International деген компания болчу, түрктөрдүн. Аз деле бар, эми бар болчу эмес, аз деле бар. Ошол компанияга жумушка кирдим. Ал жакта 6 ай иштедим. 6 ай иштегенден кийин Турат агайга ошо Швейцариядан байланышып калыпты, ушундай программисттер барбы деп, анан агай сунуштап калды, ал жактан чыгып, азыркы иштеп аткан жерге ошентип кирип калдык. Рахмат, Илдар агай. Негизи бүтүп калдык окшойт, Мен сиздерден бүгүнкү күндө аябай толкунданып, себеби буга чейин эми көп эле коноктор чакырат эмес белек, анан алар болсо эми баягы элдин балдары да кыйын да, баягы Германияда иштейт, Германияда жашайт, анан Америкада жашайт дегенде, анан баягы өзүбүздүн балдар деле кыйын болсо керек деп аябай толкунданып, бүгүн мындай көп сөз болот десем, экөөбүздөр уже бүтүрүп койдуңуздар. Бирок агай биз да неме да башлангыч ноктодайбыз. Биз 3 ай эле жумуш иштеп атыптырбыз. Азыр биз 3 ай контракт түзгөнбүз. Анан бүгүн жаздым мен административ менеджерина биздин контракт не болот деп. Бирок алар трекинг, биз Clockify менен иштейбиз да, трекинг тайм. Ал жерге баягындай проженин кайсы жерин жасап атасың, анан тайминг бар да, коюп туруп, ошол саатына акча төлөп беришет. Анан бүгүн жаздым, бирок алар тим менен эме кылабыз депчи, понедельник күнү сүйлөшүп эме кылабыз, бирок контракт пролонгация болот деп жазышты да. Азыр рахмат, жанагы буюрса мен дагы ошол сиздердин контракт уланып, ошол жакта дагы иштеп турушуңуздарды каалайм албетте. Анан ушул жерде азыр ошол сиздердин сөздөн эле бир суроолор пайда болуп атат да, ошол трекинг тайм деген бир терминдерди айтып өтпөдүңүзбү? Балким ошол азыр ишке киребиз деп тургандар бар арабызда, ошолор үчүн, анан азыр окуп аткандар үчүн да мындай бир кичине түшүндүрмө бере кетсеңиз, ал кандай таймдар, анан ошол мисалы дагы эми контракт уланса балким ал кичине өзгөрүшү мүмкүнбү же ошондой эле кала береби дегендей. Clockify деген неме сайт бар, ал жака алар өздөрү бизге линк жөнөтүп туруп, биз GitHub менен үй болдук ал жерге. Анан ошол жерден кирип туруп, бизде GitHub'та ишүүлөр бар да, аябай көп тасктар бар, задачалар дегенчи, тапшырмалар бар. И ошол тасктардын атын жазып туруп, саатын коюп коесуң да, канча саат иштеп атасың, ал ушинтип неме кылат, и календарьга кете берет. Алар ошол жерден канча саатыңды иштеп неме алганыңды кайд этип туруп, ошо менен саатын эме кылышат да, зарплатасын ушинтип алабыз деп. Баягы. Аябай жакшы экен да. Ошол азыр биз онлайн окутуп атпайбызбы, анан
сурай беришет да, онлайн окугум келбейт, мен офлайн эле окусам жакшы болмок депчи. Анан биз айтабыз да, кийин онлайн иштейсиң да депчи. Ошого азыртан эле мындай онлайн деген нерселерге көнө берсеңиз жакшы болбойбу десек, анан мынтет да, мисалы онлайн дегенге мен ишенбейм, эртең жумушка алып туруп, анан сага жумуштарыңды бүтүртүп алып айлык бербей койсочу, мисалы сен канча убакыт иштегениңди алар билбейт да, анан жөн эле жатып алып айлык ала берсең болобу деген сыяктуу бир суроолорду берет да. Демек ушул жерде мындай жообу бар экен да, мындай аны ошол IT адистери, демек IT компания сиздин убактыңызды өлчөй алат экен, жөн эле жатып айлык ала албайт экенсиз да. Анан ошол мындай онлайн окуу кийин ошол онлайн иштегенге мындай бир пайдасын тийгизет бекен, ошону бир сиздерден тажрыйбадан. Илдер? Менимче ооба. Мен офлайнда иштеп көрдүм, онлайнда иштеп көрдүм. Анан офлайнда чындап кыйын болчу. Белгилүү бир саатта барып калышың керек. Кайра белгилүү саатта чыгасың жанагы жерден. Жолдо убактың кырмалат же башкада. Окууда деле менимче ошондой, баягы онлайнга көнгөнбүз. Анан Zoom ачага алып, же болбосо баягы берилген тапшырмаларды, тасктарды онлайн баягы жазуу аркылуу түшүнөсүң уже. Балким баягы эгер офлайн окуса, качан бирөө келип сага айтып берип, анан керектүү жерлерин көрсөтүп бергенде түшүнөт болчуң. Балким да. Анан биз балким баягы онлайн окуганыбыз үчүн ошол жазылган нерселерге түшүнүп көнүп калганбызбы? Мисалы азыр ошол GitHub'да ишүүнү көрүп, анан эми кээде болот түшүнбөй калган ишүүлөрүң, бирок көпчүлүгүн ошол GitHub'дан эле баягы жазылган жеринен эле түшүнөсүң, карайсың. Балким ошол жана мындай плюс келтирген. Менимче бунун суроого так жооп бериш үчүн биз онлайнда окуп көрүп, анан офлайнда окуп көрүшүбүз керек да. Ошондо экөөнүн айырмасын көрсөк, анан айырмасын Рахмат. Бирок негизи эми азыр бул жерде ошол айырмачылыктарын, то есть айырмачылыктарын эмес дегеле, ошол онлайндагы мүмкүнчүлүктөрдү айтып өткөндө эле ошо белгилүү болуш керек. Мен да ошого басым жасайм. Негизи чындап эле да, азыр мисалы Элдияр Ошто иши Швейцарияда, аны дагы Кудай буюрса азыр дагы кичине тактайбыз. Анан мен Бишкектемин, Жанар же Казакстанда, жаңы болсом Швейцария, Алматыда, Швейцарияга көчүп кете эле болсо. О да келсин. Демек, азыр мындай да, азыр бул жерде ошол кесиптештерибиз, башка катышуучуларыбыз дагы Ошто бар, айрыкча Баткенден көп азыр бул жерде. Анан Россиядан катышып аткандар бар, Тайвандан катышып аткандар бар, Америкадан бар дегендейчи. Анан ошонун баардыгы менен биз бир учурда ушундай жолуга албайт элек да. Бул дагы болсо ошол мындай замандын, анан онлайндын бизге берип аткан абдан чоң мүмкүнчүлүгү да. Бул негизи өзү карантинде бизге мындай сиңишип кирип келген нерсе болуп калды, бирок ошол карантинден бизге алып калган эң чоң бир жакшылык болду десем жаңылышпайм да. Анан эми болсо ошол сиздердин компания тууралуу кичине бир аз сүйлөп берсеңиздер болобу? Мындай уруксат барбы компания жактан? Анткени ушундай болду, өткөндө бир компаниядан бирөөнү чакырсак, запись кылдырбайм деди. Анткени биздин компания ошо биздин компания жөнүндө ачык жарыяланышын каалабайт. Ошон үчүн жабык сүйлөп берем деп, анан запись кылдырбай сүйлөдү. Ошон үчүн сурап алайын, эгер уруксат болсо, компанияңыздардын аты жөнүн, кандай иштерди кыласыздар, ошол жөнүндө экөөңүздөр тең эле айтып бере бериңиздер. Жанар айтасызбы? Макул. Биз иштеп аткан компаниянын аты Cointer. Генел бул электронный кошелек. Анан бирок анын биз стажировка жасап атканда биздин коддор баары жабык болчу, бул private. Булардын бүт коддору ачык, full open source болгон. Алардын блокчейн, булар өзү аябай күчтүү инженерлер экен. Бардыгын мен LinkedIndен карап чыктым. Алардын топ менеджерлер болсун, co-founder, анан senior developer, алар бүт Зюрихтин технический университеттерин бүткөн адамдар экен. Анан
Java менен өздөрү дагы Flutter бир аз жасашыптыр да, бирок толук жакшы жасабаптыр дегеним. Ошолорду биз кээ бир жерлерин оңдоп жасап ушинтип келип атабыз. Анан булардын өзү приложениянын кандай десем логикасы аябай мындай күчтүү экен да, аябай кандай карышык böyle. Себеби булардын максаты коин жаратыш. Бул биткоинде эмес, бул башкача бир экономикага, булар бир комьюнити жаратат экен. Ошо кичинекей сообщество, ошол комьюнитинин ичинде булар бир коин жаратат. Өзүбүз аябай ушул жеткиче башыбыз катып, булар по идее ар бир неменин аркасында бул электронный акча болуп атпайбы? Акчанын аркасында бир токен туруш керек да. Бунун бир нерсеге баалуу болуш керек да. А булардыкы бир комьюнити чогулат экен, бири менен мынтип телефондон бири-бирин скан кылат. Анан ошентип булар запрос берет экен да, и коин жаратып баштайт. Ошол жерин мага дагы эле бир эме да, мен дагы эле толук түшүнө элекмин ошол схемасын. Секин бирок бэкэндине өттүк. Ошол. Бирок мен ссылкаларын бир жөнөтөйүн. Анын аябай өзү эп аябай кооз жасалган. Сайты да жасанакай жасалган. Сонунда мындай ошондой. Сиз да бир аз. Буларда балким биз дагы эле толук түшүнө элекпиз. Биз канчалык иштебейли кошумча нерселер келип атат. Мисалы, кече жакында эле Endpointer Node деп бэкенд тарабынан бир нерсе келди. Азыр биздин азыркы түшүнүгүбүз боюнча булар мисалы бир шаарга же болбосо жакын бир аймактарга бир комьюнити жаратат дагы. Ошол жерлерге коин берет. Анан сиз тамак аш алганда же болбосо бир жерден маркеттен соода алганда ошол коин менен төлөп кою системасын киргизели дешат. Анан булардын максаты эме коинди көп сактап тура албайсыз. Коинди канча көп сактасаңыз, белгилүү бир мөөнөттөн кийин коиндин баасы төмөндөйт. Канча бир пайызга. Себеби баягы коинди бизде адамдар бар го, баягы баардык акчаны өзүнө сактай бергенчи. Булар ошол байлар болуп кетпесин деп мындай баардык нерсе баягы соода акча бат-бат айланып турсун деп экономика жагын ошол жагын ойлонуштур. Анан тапшырмалар жөнүндө айтайын. Башында киргенде аябай мындай жөнөкөй тапшырмаларды берет болчу. Анан бизге мындай коддор аябай бейтааныш келген да. Себеби башка стилде жазылган, еще Flutter'дин эскиси болуп жазылган, аябай эски болчу. Бизге жакпай, анан биз аябай баягыдай чоң өзгөрүүлөрдү киргизип pull request деп коет, PR деп коюшат. Pull request деп койсок, кайра бизге отказ келет. Ошону майдалап жазсаң кандай болот депчи. Биз ошондой түшүндүк. Көрсө, биз буга чейин продакшнда жүргөн проект менен иштебегенибиз үчүн биз чоң өзгөртүүлөрдү коркпой эле киргизип эткенбек. Бирок качан бир проект продакшнга киргенден кийин ал жака чоң өзгөртүү киргизгенден коркот экенсиң. Себеби балким бир жери тура эмес болуп калды, сен байкабай калган жерлер болуп калды. Ошон үчүн бир эле тапшырманы мисалы бир эже аябай сону айтып кеткен. Бизде Кыргызда бир жердин түсүн өзгөрткүңүз келсе, могул жерде өзгөртүп койчу деп коесуң, анан кайра кофе ичкенге чейин ошол жер өзгөрүп калат дейт. Анан ал жакта андай эмес экен, ал жер кайсы түсүгө өзгөртөт, анан эмне үчүн өзгөртсөк эмне болот, же болбосо эмне болбойт, баарына тактоого киргизишет, анан ойлонушат, кеңешишет. Азыр деле мисалы бизге жакында эле жакында дегенде бир ай мурда, эми биз үчүн уже жакында болуп калды алчы. Жакында эле бир таск келген, эме бир линкти басканда ошол приложение ачылып, еще белгилүү бир баракчага кирип кетиш керек да. WhatsApp'тан SMS басканда ошол SMS-ди окуган баракчага кирип каласыз го. Ошондой сыяктуу бир таск келген, анан
ошого биз башка нерсе сунуштаганыбызга адашпасам 3 жум болду. Жогу кече эле келди. Биз уже ошого макулбуз, анан жакында силерге ушундай бир бэкэндтен поддерживать этет депчи. Ой. Ушундай нерсе, мындай. Бир нерсени киргизерде баарын тактап, анан ал да жакшы экен. Биз көбүнчө баягы бир нерсени буларда баарын тактап окпайт экенбиз. Мисалы, мен өзүм эле алсам бир пакет менен иштеп атам, же болбосо бир нерсе иштеп атам. Көрсө буга чейин документациясын толук окучу эмес экенмин. Коддун жазылганын көрдүмбү, ошол жерин эле копиялап туруп, койсом иштеп кетти, бүттү. Мен үчүн ошол болчу экен. Бул жакта ошондой пиарларды кылганда мага неме келет, коддорума комментарий келет. Неге бул жерин мындай кылдың, документациясында мынтип турат го, мен ушундай деп ойлоп атам, сен кандай ойлойсуң депчи. Мен эми күнү атам да, себеби ар бир нерсени деталдуу окуп туруп, анан ошого карап, анан шашпай код жазыш керек экен депчи. Абдан сонун. Азыр бул жерде ошо кичине курсту аяктап калгандар мына ошо Элдияр агайдын өзүнүн группасы бар. 5-ай окуп баштады. Анан жаңы баштагандар бар, анан бүтүп азыр жумуш издеп аткандар бар. Анан бүткөндөрдүчү мен аябай жакшы эле билем да. Бул жерде даже мына Гүлнур эже отурат, Айдайым бар, Бактыгүл бар. Мына мермежелер деле, Айдар мырза мисалы, таланттар аябай эле жакшы код жазып калды да. Бирок ушулар азыр мындай жумуш карай бер десең, мен кантип прям азыр эч нерсе билбейм дейт да. Ушундай бир көйгөй бар. Анан экөөңүздөргө тең суроо да, ушу мындай жумушка кирип атканда аябай крутой программист белеңер, кантип эле кириптигер. Аябай билет белеңер, мен ошо кызык болду да. Ошого мен биринчи отурсам болобу? Эгер жанара жамак болсо. Ой. Мен биринчи курс бүтүп элек заказ алып баштаганда мен кайсы бир заказдарымды бүтүрө албай бергем. Себеби билбейт элем, кыла албайт элем ал иштердичи. Көрсө баягы курсту бүткөндөн кийин стажировкага кирбей коюу же жумуш издебей коюу бул кайра адамды аркага тартат экен. Себеби ошол нерсе боюнча иштебей каласыз. Flutter менен уже код жазбай каласыз, андан бир калыпта турбайт да, же аркага кетет, же алдыга кетет. Мисалы, күндө белгилүү бир убакыт карап турса, ошол алдыга кете берет. Ал эми карабай койду, бул ошол жер токтоп калды деген сөз эмес, ал наоборот аркага кетти деген сөз. Себеби тем более IT дүйнөсүндө күндө карап, күндө жаңылантыш керек. Айла жок. Анан эгер стажировкага кирсеңиз, же болбосо жумушка кирсеңиз, күндө айла жок карайсыз. Себеби ишиңиз ошол. Күндө айла жок караганыңыздан, күндө айла жок код жазасыз, анан айла жок өнүгөсүз. Мындай. Өнүкпөйүн десеңиз да өнүгөсүз, айла жок. Себеби ошону издешиңиз керек, ошол ташманы аткарышыңыз керек. Башка айла жок. Ошондо азыр дагы эле мындай кичине жооп кылбагам, неме ошо жумушка киргенде, короче, крутой болчусуз, Жок. Наоборот да. Мен жумушка киргенде керек ташмаларды кыла албайт болчумун. Элдияр крутой болчу жумушка киргенде. Любой нерсени билем, баарын билем. Баарын билем деп үйрөтөт эле, бизге отуруп алып. Туура Элдияр? Тамаша. Жанаржы, сиз дагы ошо өз оозуңуз менен айтып өтсөңүз. Агай эч крутой эмес элем, азыр деле крутой эмесмин. Дагы эле үйрөнө турган аябай көп нерсе бар экен. Биз блокчейн жөнүндө эч мындай информация жок да, ал жерде да аябай күчтүү девелоперлер бар экен. Анан бир курска да enroll болдук. Анан ошо блокчейн жөнүндө бир аз билип, түшүнүп, ошол ичинен кандай иштейт экенин билгенге ал курстар бедава экен. Мен анын да линкин жөнөтөйүн. Бир аз ал курстун запистери да бар да. Ошону бир карап турсаңыздар, билбейм, мен жумуш менен көрүп атам, карап атам, үйрөнүп атам аны. Аябай көп иш бар. Чындап көп нерсе, үйрөнө турган нерсе бар экен. Жанаржы, рахмат. Азамат байке да келип калды. Негизи Азамат байкеге аягында сөз берейин деп аттым эле. Ошол жерде мен да кошуп кыстарып кетсем. Мен биринчи жумушка киргенде эми мен кыйынмын да баарынанчы. Анан 2 жумада эле Flutter курсун бүтүрүп коюп, анан сразу жумуш баштагам да.
Ошондой шарт болуп калган. Бирөө мага айтып калган, сага ушундай приложение. Өмүрүмдө приложение жазган эмесмин. Бирок андан мурун React Native дегенди карагам. Ошол жерден бир аз баягы ишеним бар болчу да. Анан айтып калды, сен 2 жума берем, ушундай Instagramга окшогон приложение жазсаң, иштеп кетебиз деди. Макул деп, UI жасаганды үйрөнүп, курсту бүтүрдүм. Курсту бүтүргөндө көптөрсүн эле билбейсиң. Биздики бир аз эки эсе жакшыраак болушу мүмкүн ал курстанчы. Ошол эле курсту биз алып өзгөрткөнбүз да. Анан баштаганда көрсөттүм, макул деди, жакты деди, баштайбыз дедик. Анан баштагандан кийин код жазайын десең түшүнбөйсүң. Инстаграмга окшогон нерсени жасаш мүмкүн эмес да. Мен үчүн мүмкүн эмес болчу да. Анан не кылабыз деп, IT дүйнөсүндө көп жылдан бери жүргөн үчүн кичине баягындай кыйтырчылыктарды үйрөнүп алгам да. Udemy'den, Flutter'dan, Instagram андай сайттан курс бар экен, сатып алып, ошо курсту эле күндө эле карап коддорун көчүрүп жаза бергенбиз да. 6 ай ошентип иштегенбиз. 6 ай ошондой иштеп, андан кийин билбеген жерлерди издеп ошо кошуп кете беребиз. Элдер айтмакчы, аласың, жабыштырасын, иштейт, болду, иштеп атат, кете бересиң да. Тест кылыш дегенди билбейсиң, көп нерсени түшүнбөйсүң. Эптеп иштесе болду да. Коддорун начар жазылганча. Ошентип кеткенбиз. Ал жумуш токтоп калды, андан кийин башка жумуш издеп баштаганда эч ким жумушка албайт. Меничи. Анан ошентип жалдырап жумуш калсаң чай тасысам деле боло берет деп эптеп жалдырап жүрүп, барганда жумушка киресиң, айдалып кетесиң, кайра киресиң, айдалып кетесиң, ушунтип жүрдүм да. Бирок билбейм деген нерсе дагы деле билбейм да. Киресиң, Zoom менен иштейсиң дейт, Zoom менен иштей эмесмин. Zoom'дун SDK-сы бар, ошону алып туруп бир приложение сачып керек эле. Анан өмүрүмдө кылган эмесмин, бирок изденим нерсе кылып эптеп жасайсың. Иштеп атат, анан кийин учпайт, макул деп. Ошентип андан кийин дагы кандай болду, мисалы бир кнопканы басканда PDF чыгарып коюш керек да. Даяр PDF-тин баягы дизайнын жасап чыгарып коюш керек. Аны өмүрү кылган эмесмин. Эптеп билгизбей иштеп, анан мындай үйрөнөсүн, изденип атып эле. Биринчи баягы кыргызда сөз бар го, көз коркок, кол батыр депчи. Коркосуң, анан кийин изденип эле, анан кийин бир нерсе алып таап жасап коесуң. Өзүң толком билбейсиң кандай иштеп атканчы, бирок иштейт да. Андан кийин бир учур болду, элдер айткандай менде да болду, баягы Dynamic Links деп коет да, ошончо. Баягы нотификация келгенде кнопканы басканда, ошо же болбосо бирөө бир ссылка жибергенде, кнопканы басканда, ошо туура жок. Нотификация менен ссылка болгондо, ссылканы басканда приложение ачып, ошонун ичинен туура страницаны ачыш, бул оор да. Жумуш жеңил эмес, аябай оор бул. Азыр жасап атсаңар билесиңер, бул оор, мындай жеңил жумуш эмес. Ошону жасайсың дедим, макул дедим. Өмүр жасап көргөн эмесмин. Бул жасайын десем өтө оор да. Стримдер бар, бэкграунд бор деген бар, бул бар, тиги бар. Кыйналып атып, эптеп жасап койдум, анан кийин мен крутоймун кайрылачы. Сырттан карасаң, иш жүрүп атат да, мындайчы, иштеп атат, бул нормально, билет окшойт депчи. Иштен карасаң, мен өзүм билип, өзүм карасам, өзүм баягы тердеп кеткен, жүдөгөн, кыйналып аткан, баягы эптеп билгизбейсиң да. Дагы жакшы иш, жумуш онлайн да, көрбөйт аларчы. Сен эптеп, мен билбей атам деп коркуп, эптеп иштеп чыгарып каласың да. Анан ошентип жүрүп, белгилүү бир убакыт келет, анан кийин сен Flutterisттер менен чогуу иштеп, командада чогуу иштеп жүрүп, андан кийин мен уже нормально болуп калыптым дейсиң. Башкалар менен өзүң салыштырып көрөсүң, жакшы болуп калыптыр деп ойлойсуң. Андан кийин ошентип уже мындай жыл өткөн сайын уже салыштырып көрөм, анан мынага жетпесем дагы жаман эмес экен дейсиң. Командада мисалы эң начары мен эмесмин дейсиң да. Ошондой болуп кыйын болуп жүрдүм, андан кийин мындай аз мен иштеп аткан компанияга Юра деген бала келди. Юра деген бала келип өткөзбөйт да жазгандардычы. Биринчиден жазасың 35 комментарий болуп кетти мендечи. Бүгүн мисалы задачада 35 комментарий бар да. 35 нерсени жактырган эмес. Мындай кыл, бир жумадан бери өткөзбөйт. Ошо Юра келгенден бери азыр баягы дух түшүп калган кез, мен мындай эчтекени билбейт окшойм депчи. Юра кыйын бала аябай. Ошого сурасам болобу агай? Сиздин приложенияда integration тест, unit тесттер барбы ошондо? Бизде integration тест бар, unit тест кичине бар. Integration тест катуу жасалып атат. Unit тест бир аз бар. Тесттерибиз бар бизде, тестти биз жазбайбыз, тесттер өзү жазат. Flutter'да тесттер өзү жазат. Мындай нормальный мындай компанияларда ошондой болот да, баягы тестти көбүнчө баягы программист жазбайт да. Unit тестти сен жазышың мүмкүн. Бирок ал жерде мындай ситуация бар да. Мен unit тест жазсам жакшы албетте аябай сонун, анда unit тестке жазганга да ыңгайлуу код жазышың керек. Бул биринчиси, убакыт алат, unit тестке убакыт алат. Бизде убакыт жок, жумуш кетип атат. Тесттерибиз бар, тесттер ошо тесттерди жазат, ошол карайт, ошол текшерет.
биз задачаны эптеп юрадан өтөсүн эптепчи, 35-ин баарын жаап акырын юрадан макул деп макул эме борачы окшойт да ушул өткөзүп коюн десепчи. Өткөзүп коет да, анан кийинчи өткөзүп койгондон кийин анан Дима башталат. Нарактанчы уже мен задачаны тапшырып коюп болду, башка задачаны мага бер дейсиң, башка задачаны берет, башка жумуштар карап жыргап отурсаң, бирок жазышканда ойлойсуң, азыр ушуну точно Юра жазбайт. Уже бирок плюстар бар да. Мурун жазганды билесиң десем, мурундай жазып койчусуң да. Азыр Юра өткөзбөйт деп туруп жакшыраак жазасың. Ошондо жакшы жагы бар. Ошого баягы комментарий кээде азаят. Андан кийин наркы берген задачаны кайра кайтып келет. Мына жеринде мындай бактар бар экен деп. Дима өткөзбөйт, тесттерибиз. Анан Дима жеңге тийип баштайт. Отуруп алыпчы. Мынаны мындай экен, кайра кара дейт. Анан отуруп алып ошо задачаны кайра аласың да, анан кийин кайра жасайсың. Продакшнга чыккыча ушундай да, жүдөп жүрөсүң. Эгерде мындай ичинде слабыраак адам болсоң, күндө ыйлап, өзүң жаман көрүп, мен начар экен болуп кетесиң. Эгерде IT дүйнөсү ушундай иштейт экенин билген болсоң, анда түшүнөсүң. Бир жолу Юрадан сурадым да, сен эмнеге мынча кыйынсың дедим да. Десем күлүп коет. Окут менен келет, жыл менен келет дейт. Көрсө ал мурун Android канча университетте окуптур, андан кийин Android менен канча жыл иштептир. Flutter менен да менен мурун баштаган. Бирок Flutter'ды менен кийин келсе деле Android менен көп иштеген үчүн эки мобилин да окшош да. Ошондо да менден аябаста кетип калган да. Дагы бир жерге кошуп кетчү. Мисалы, мындай учурлар болот командада, мисалы, мен американский стартапта иштегенде коддорун алдым, көрдүм, мындай коддор укмуш жазылган да. Карап туруп, мен мындай коддор жаза албайм да. Сразу түшүндүм. Бирок баягы балдар Flutter'ды билбейт да. Flutter жанын өлтүргөн да, вообще начар кылышкан да. Аны сөгөйүн десең сенен кыйын, бирок коддор жакшы жазылган, бирок дагы начар жазылган да. Flutter'ды билген үчүн сен айтасың, мындай жазылбайт, мындай кылышың керек деп, сен жакшы жазып баштайсың арандачы. Ошондой учурлар болот. Бирок Юра просто мобильный жактан келип калган үчүн ал билет экен да. Азатбек, азыр элдиарларда деле ситуация ошондой болбойбу? Тигилер Flutter'ды билбеген үчүн коддор буларга начар келгендей көрүнгөн, бирок логикасы немеси аябай күчтүү дейт да. Аябай күчтүү. Коддорун көргөм мен, элдиарлардын коддорун көргөм, коддору чындап эле начар. Көбү начар, элдиар көбүн оңдоп чыкты, аябай көбүн жасап чыкты. Элдиар менен Жанаржы кыйлоңдоду го. Ооба, Жанаржы менен ошо экөө көрүп атам оңдондорунчу. Башында бир аз кызыгып карачымын да. Азыр карабай калдым, бирок башында оңдоп башташкан деле сонун деп. Сонун болчу. Бирок менде деле ошондой баягы, мисалы, бекендери бар, команда менен иштейсиң да. Бизде менин жумушта блокчейнде болгон үчүн, блокчейнде мен түшүнбөгөн дагы деле көп нерсе бар. Көп нерсе билген сайын түшүнбөгөн деп. Мен айтайын дегеним, сен канчалык билген сайын, баягы Даннинг-Крюгер эффект деп коет. Канчалык көп билген сайын адам өзүнү билбегендей эсептейт да. Ошого башында эгерде аз билсең, наоборот ошону колдон, аз билген адамдар кыйын болот да өзүчө. Мен баарын билем деп кете берет. Ошол убакта жумушка кирип уруп кете бериш керек. Бирок аны көп билген сайын аз билген үчүн баштайсың, андан кийин ошондо дагы ыйлап мен билбейт экен эмес, наоборот макул деп өнүгүп атам деп ошого көңүл бурбай, IT дүйнөсү ушундай иштейт деп кетиришет да. Жумушка кирип атканда сен билип кирем десең, ал мүмкүн эмес. Кааласаң да билбей жумушка киресиң. Рахмат, Азатбек аке. Азыр урматтуу кесиптештер, бир аз неме бузулуп калды. Не дейт элек? Расписание бузулуп калды. Азатбек аке, кичине камераңызды ача турбайсызбы? Мен сизди тааныштырып алайын. Баягы тема келип калып эле сиз сүйлөп калдыңыз. Мен тааныштырганга жетишпей калдым. Урматтуу кесиптештер, бул жерде көпчүлүгүңүздөр деле тааныбайсыздар. Бирок биздин ошол компаниянын негиздөөчүлөрүнүн бири, менин жалгыз партнерим Азамат Акматов байке. Ошол Акматов IT компаниясын чогуу бирге негиздегенбиз. Азамат байке бул жерде негизи көпчүлүгүбүздүн мугалимибиз. Азыр кийинки группадагылар ошо тааныбай калдыңыздар. Так ошол баягы сиздер ишенип ушул жерде окуса болот экен деп келип аткан компаниянын ошол тирөөчүлөрүнүн тиректеринин бирөөсү. Азамат байке болбогондо балким бүгүн баарыбыз эле ушул жерде болбойт белек деген дагы маселе бар да. Балким IT дүйнөсүндө болот элек, бирок бул жерде болбойт элек, ушул компанияда болбойт элек, ушул жерде Zoom'да чогулуп аткан болбойт элек. Ошол себепкерлердин бирөөсү. Дагы бир жолу сизге чоң рахмат.
менимче ошол Жанар эжелер, Элия мырзалар деле ошол мен айткан нерсени айтат болуш керек. Анан кийинки могул жерде баягы Жумалбек, Жылдыз дегендер отурат. Ошолор ой бул ким экен деши мүмкүн. ооба, Турат агай рахмат. Баары насип болгон нерсе болуп кетет экен. Ошо Турат агай айтмакчы тиректер, бирок директор эмес. Директор Турат агай. Ооба, рахмат. Азыр кайра эле ошол бир минутта кечиресиздер, азыр кызым ыйлап калды. Онлайнда ушундай нерселер бар го. Жанар же, сиз бир аз сүйлөп улантып турсаңыз болот. Ошол так, мен айтып берейин агай дагы. ошол эми жумушка кирүүдө ошол баарыбыз эле баягы кыйын эмес болчубуз, кирдик дебедикпи? Анан азыр киргендерде ошо коркпой кире бергиле, биз деле дагы эле билбейбиз деген нерсеге басым жасап. Биз чындап дагы эле мен көп нерсе билбейт экенмин. Дагы эле үйрөнүп атабыз буюрса. Дагы акылыма эмне келип атат, дагы бир native language дагы билсем, дагы жакшы болмокпу деп бир ой келип атат. Анан ушу Flutter'ды дагы жакшы билип туруп, бир Swift тилин дагы үйрөнүп алсакпы деп ойлонуп атам мен genel. Анан чынында англис тили да аябай керектүү. Угуп атабы? Угуп атат. Ошол менин оюмча. Бирок мен дагы эле көп нерсе билбейм. Чындап мен көп нерсени элдерден сурап турам. Бир жерден такылып калсам, элдер мага аябай жардам берип атат. Буюрса. Ошо бул суроону берген себебим ушул эле болчу да, баягы азыр как раз азыр интервью кылып аткан, резюме жөнөтүп аткан досторубуз бар да арабыздачы. Сиздерди тааныган, ошо сиздер тааныган балдар, кыздарыбыз бар. Анан как раз азыр ушул тапта Польшадан бир жумуш чыгып атат. Ага 1-2-3 досубузду арабыздан киргизели десек, бирөө мындай ачык эле айтты да, мен азыр эч нерсе билбейм, кире албайм, коркуп атам депчи. Анан азыр бирөөнү бул жерде да отурат, атын атабай эле урушуп атам да, кир, билбейсиң, и так эле сен бир жылдан кийин деле билбейсиң, азыр кир десем коркуп атат да. Ошого ушул суроону берген болчумун да. Анан сиздер деле бул жерде аябай жакшы айтып кеттиңиздер. Анан мен деле мына 2 жылдан бери ушул IT тармагында жүрүп атам. Анан албетте азыр мен көбүрөөк менеджерлик жагы менен болуп, мисалы продакшнда коддорду карабай элемин да. Анан мындай код карай келгенде мен деле баягы дагы эле билбеген нерсем көп экенин көрүп, мен деле баягы күнүгө бир нерселерди окуп үйрөнгөнгө аракет кылып, ошо код калып кетпесин деп күнүгө бир нерсе жазганга аракет кылам, күнүгө бир нерсе жасаганга аракет кылам, жаңы чыгып аткан нерселерди караганга аракет кылып атам. Мындай башка бирөөлөр бар, сырттан караган бирөөлөр ушу 2 жылдан бери ушул жерде жүрөт, крутой программист болуш керек деген ниет менен суроолорду бергенде аябай мындай күйүп кетем да. Мен билбейм деп да айта албайм. Антсең ишенбейт, сен 2 жылдан бери ушул жакта жүрөсүң го, укмуш сөздөрдү сүйлөп атасың го дейт. Анан билем дейин десең дагы болбойт да, мындай крутой программист эмессиң. Ошол мындай көрсө IT дүйнөсүндө ушундай бир нерсе бар экен. Кирген сайын өзүң эч нерсе билбейт экениңди сезет экенсиң, дагы үйрөнүш керек дейсиң. Анан сиз айтып аткан нерсе да маанилүү да. Анан муну да баягы ушул суроо да көп келет да, мисалы жумушка кириш үчүн дейт, эми Flutter менен эле кирип кетемби дагы, мисалы Python'ду окуп койбоймбу, анан Java'ны окуп койбоймбу, анан HTML, CSS'тен баштап ошолорду окуп, анан Flutter'ды окуп, анан кирсе жакшы эмеспи дейт да. Анан мен айтам да, каалайын, кой сен. Биринчи, ушул Flutter менен ишке кир, кичине курсаң тойсун, убактың болуп баштасын, анан бир нерсе үйрөнсөң болот деген көз карашты айтам да. Ушуга сиздер кандай карайсыздар? Азыр мына Жанар да жакшы айтып калды. Мен эми Swift окусам деп ойлоп атам деп. Уже сизге балким болот да. Бир аз иштеп калдыңыз, анан дагы Flutter жакшылап үйрөнгөнчө Swift'ти кошуп үйрөнүп кетсеңиз балким болсо керек, Турат агай, мен ушул жерде кошумча кылып айтып кетейин.
кантип жумушка киребиз, анан Python'ду окуп, башканы окуп, анан кирсек жакшы болбойбу дегенге аягында жооп берейин мен дагы кошумча кылып. Бирок баягыга суроолордун көпчүлүгү азыр кантип жумушка орноштуң болуп атпайбы? Анын жанында жумушка кир десе, жок мен билбейм болуп атпайбы? Ушул моментте элдерди кандай жумушка киргизгенбиз, киргиздикпи же өзү кирдиби, кандай болду? Ошону айтып берсе жакшы болот эле да. Жанара же дагы билет кандай ошол убактачы кандай болгончу. Ошону бир айтып берсек кандай болот? Айтайын деп аткам ага мен да. Ошону айтып атса, өзүм эске түшүп атпаймынбы? Агай айтып атпайбы? Бирөөнү кыйнап жүрүп кир деп атсак болбойт. Биз да коркконбуз башында, Жанара же деле коркту болуш керек. Билбейм, бирок мен аябай корктум. Себеби башында бизге коддорун жиберген болчу, коддорун карап чындап түшүнбөйм мен. Мындай иштеп жумушка киргенден кийин деле азыр эмес, эми жумушка киргенден кийин деле коркуп жүрдүк биз. Что-то иштей албай окшойбуз бул жерде депчи. Жумушка кирерде коркуу болот экен, баары бир мындай коркпой кое албайсың, бирок ошону неме ойлош керек экен. Башка деле сендей да. Башка бирөө деле Элдер баягы именно окуяны айтып берсең, кандай болду, канча жумуш керек? Мен башын баштап коеюн. Жумуш өзү Туратайга келген. Туратайга эстешим боюнча, андан кийин сунуштаганда Жанара болсо корккон, бирок Жанарайдын жакшы жери корксо дагы мен кирем деди да. Бирок сен дагы мен кирем, мен иштейм дедиңби? Эмне болду? Ошону айтып берсең. Жок, мен башында бүдөмүк болду. Же кирем деп айтпайм, же кирбейм деп кирем деп да айтпайм. Анан алар middle керек деди. Мен өзүмдү junior сезим дагы, аз деле junior сезем. Junior сезимден, демек мага болбойт экен, мен кирбейт экенмин дедим. Ошондо уже кирбейм деп баштадым. Алар middle деп атса, мен juniorмун деп кирип алсам, аябай кыйналам го деп. Ошондой болду. Анан бирок Турат агай, Азамат агайлар, жок сен middleсың, анан башкасың, FTP-тесиң деп атам, кыйнап эле киргизип коюшту. Бир эле жолу интервью кылдык, анан даже мен английскийим жок. Эң мындай кызык жери ушул болду. Английскийим жок, же middle эмесмин. Жанагылар айткан шарттардын бирине да мындай калабын бирин да аткарбайм, же английскийим жок, же middle да эмесмин. Еще алардын кодун мен жакшы түшүнгөн жокмун. Ошолорду ойлоп, менде мындай реальный коркунуч болгон. Булардын талаптарын менде эч бири жок, анан мен кантип кирип, кантип иштейм депчи. Анан Азамат агай, Турат агайлар болбой эле киргизип коюшту. Биз офисте отурган болчук да, ошондо кирип, middle, мен кандай дейт, мен juniorмун, strong juniorмун дейт да. Же башлангыч, же не деп коет эле? Middle, так. Junior, middle, senior. Senior, да, бирок эмелердин дагы ар бир стейждин дагы стейждери бар да. Beginner, middle, for example. Анан мен айтып атпаймынбы? Давайте сиз middleдын баштагы бир эмедесиз депчи. Башталгыч middle уровень. Ооба, ошентсемчи, чүнкү мындай салыштырганда мен атпаймынбы? Не жакшы дедим да? -5пи же +4пү депчи. Ошо менен аябай күлүп неме кылганбыз да, салыштырыпчы. Анан биздин элдер middleдын башлангыч девелопер болуп кирдик. Анан мен айттым да, элдер сиз кирсеңиз мен сизге ишенем дедим да. Сиз кирсеңиз мен коркпойм. Жасай алабыз деп эле элдерди аябай эме кылдым да, түрттүм да ошол. Еще бул компания бизден бир эле программист сураган, middle сураган. Менден бир middle сураган. Анан бизде ошо башталгыч middle бар дегенбиз. Тилекке каршы, бирок курсту жаңы эле бүткөн. Эми, конечно, тиги бетада иштеп жүргөн, эми ал жактан кичине тажрыйба алып калган, ошого таянып эле анан элдер өзү кирбейм, кире албайм го деген ойлорду айтып аткан. Анан мен урушкам, кандай кире албайсың? Кириш керек деп. Анан ошо башталгыч middle деп айткан болчумун мен жаңы. Аны деле ошо Жанаржы айткандай ошо чогуу кеңешип, не деп айталы, junior дейлиби, strong junior дейлиби же middle дейлиби деп атып, анан ошо жаңы middle болуп атат, эми өтүп атат деп, анан бир эле программист алат болчу.
Анан ал жерде дагы бир өзгөчөлүк бар, ошо бул жердегилерге баягы кулагына күмүш сырга десек болот. Бир Элдияр өзү айткандай ошо же англисче билбейт, же нормальный программист эмес. Анан Элдиярга жанына ошол наркылар англис тилдүүлөр Швейцарияда ошо булардын жумушунда көбүнчө постоянно англисче сүйлөшүшөт. Анан ошол англисче Элдияр менен мындай байланыштырып турганга, сүйлөшүп турганга анда жанына бирөөнү кошуп берели деп Жанар эжени алдап киргизгенбиз да. Жанар эженин англисчеси жакшы болду. Ошол себептен болуп калды. Негизи сиздин жумушка кирип калышыңыз Элдиярдын жанында ошо илешип, анан жуниор болуп кирип кетти. Бирок мен айта кетейин, азыр биздин Эрафта бизде Zoom митинг бар да, white митингибиз бар. Жарым сааттык. Элдияр азыр өзү англисче жооп берип, мен өзүм айтайын деп, англисчеси жакшы болуп келип атат буюрса. Жок. Супер, куттуктайбыз. Мен да эмне айтып койсом болот. Мен курс окуп атканда балким башкаларда болбогон коркунуч менде көбүрөөк болгон. Себеби мен чындыгында англисче да билбейм, анан анысы аз келгенсип орусча да жакшы билбейм. Орусча түшүнүшүм мүмкүн, бирок орусча чындап жакшы билбейм, аз деле билбейм мен. Болгону түркчө бир аз билем. Мен тем более коркот болчумун да, мен Google Translate билем деп кой. Анан азыр эле жакшы билбейм, анан башкаларда болгон коркунуч балким менде көбүрөөк болсо керек. Ошол курста окуп жүргөндө мен себеп ойлонот элем. Кыргызстанда бардык эле компаниялар, IT компаниялар орусча талап кылат, анан мен эч ким деле албайт болуш керек депчи. Мен көбүрөөк коркот болчумун, бирок коркпой, анан тапшыра берсе, ар жерге сүзүнө берсе, начып экен. Бирок жумушта англисче билбейм, бирок англисче курукта жүрөм. Ооба, буюрса. Кудайга шүгүр. Бирок неме экен да, алар бизге аябай көп жардам көрсөтүшөт. Биз бир тасттар түшүнбөсөк, бизге сөзсүз бир убакыт таап, дагы бир жолу түшүндүрүп, ачып, көрсөтүп, ушул жерде мындай деп аябай ачык алар. Кудайга шүгүр. Анан жумушта дагы аябай көп мындай өзүңдү жакшы көрсөтсөң, алар дагы мындай экстра таст беришет да. Мен азыр русча тержүмесин жасап атам приложениянын. Приложение өзү англисче, немисче, азыр французчага өткөзүшөт же русча 4 тилде болот. Кытай немесин алышты. Кытайча болбойт. Вот. Ошон үчүн тил билсеңиздер жакшы экен. Анан жана Азамат ага айтып кетпеди, коддорго комментарийлер келет деп. Азамат ага жакшы 30 экен. Меники кайсы бир пиарыма 50 комментарий болгон. Анан акырында Азамат ага айтканда, кой шунукун кабыл алып коюнчу деп туруп, эме еще жазып берген. Ушунчалык сабыр кылып, кайра оңдой берген үчүн рахмат деп. Ал мен көп пиар кылгам, анан катыларын жиберген, анан мен кайрадан түзөп эме кылгам, оңдоп. Ал оңдогонун көрсө дагы ката экен, анан анын кайра жиберет. Мен ошентип бир эме тапшырмада 2 же 3 жумада жүрүп калып окшойт да. Анан акырында сабырың үчүн рахмат деп анан күлүп туруп анан акыры кабыл алган. Мындай жүрө бересиң. Албаса болбойт деп. Негизи бул деле баягы Кудай тааланын бизге берген бир эмне дейбиз, белегиби. Чынында баягы IT тармагында биз укмуш болуп кетпесек дагы, бирок ошол 2 жылдын тегерегинде. Бул мен 2 жыл деп өзүм окуп баштаган күндөн бери айтып атам. Негизи Азамат байке менен бул компанияны ошо иштетип, чогуу жүрүп атканыбызга уже 1 жылдан өтүп атат. Анан ушул аралыкта деле бирок көп IT компаниялар бизди таанып, ошол IT чөйрөсүндө көп адамдар бизди таанып, ушундай өткөргөн жолугушууларыбыз башкаларга пайдасы тийип, анан биздин пайдабыз тийип аткан үчүн башка адамдардын да бизге, биз өзүбүз каалабасак деле, биз көрбөсөк деле, билбесек деле, бирок Кудай тааланын мындай жардамы менен бизге ошондой себептер менен башка адамдардын жардамы тийип калып атат. Анан Жанар эже менен Элдияр мырза иштеген бул компаниядан
дагы бир программистке негизи сунуш болгондо, мисалы жанары же менден көпкө чейин сурап жүрдү, мисалы Ionic developer керек депчи. Мен даже ошо жанары жеден ушул сөз укканга чейин ошол Ionic developer эмне экенин билбейт элем, чындап. Бирок мына биз ошол программисттерибиздин арасынан ошону таба алган жокпуз. Эгер Ionic developerибиз болгондо же болбосо ошол жаатты билген бирөө болгондо, мисалы киргизип жиберет элек. Мен балдардан сурап аттым, мисалы университетте тиякта биякта Ionicти бир аз окуп калгандар болсо ишке кирип кетсин деп болгон жок да. Ушундай нерселер бизде абдан көп болот. Анан баягы курска келгендер же курска окуйм дегендер дайыма сурайт да, силер жумуш таап бересиңерби деп. Мен жок деп айтам. Негизи биз жумуш таап бербейбиз, бирок мүмкүн болушунча ошол жардам беребиз да. Мындай ушундай сунуштар келип калса, биз албетте өзүбүздүн курста окугандарга биринчи сунуштайбыз да. Анан болбой калса, анан сыртка да. Азыр мына Польшадан келип аткан сунуш деле ошондой сунуштардын бири. Бул деле ошол мурда бизде бир окуп кеткен кызыбыз аркылуу таап келип атышат алар деле биздечи. Мисалы түз эмес да, мени таанып эмес, бирок ошондой баягы чөйрөбүз кеңейип калгандыктан бизди таап келип анан Flutterчи керек эле деп. Бирок бул жерде бизге ишеним көрсөтүп атат. Мисалы ошол Акматов IT компанияда окуган болсо, биз ишке алабыз деп айтканы мени аябай сүйүндүрдү да. Демек бизге бир ишеним көрсөтүп атат. Бул ишенимдин дагы үлгүсү, өрнөгү ошол сиздер деп айта алам. Ошол сиздердин ошо бириңиздер Казакстанда, бириңиздер ошто туруп анан Швейцарияда иштеп атканыңыздар бул чынында эми балким сиздердин кыялдын астында чоң ийгилик болбошу мүмкүн. Бирок биз үчүн ошол сиздердин ийгиликтердин башаты деп билебиз. Ийгилигиңиздер арта берсин. Мен ар дайым сиздерге ошол дуа кылып, ошол жактарда дагы көтөрүлсө экен, белгилүү программист болсо экен деп абдан тилеп келем, тилеп кылам. Анан негизи убактыбыз аз калып баратат, ушу 1 сааттык эфир деп айттык эле. Мүмкүн болсо ошол экөөңүздөр 1-2 минуттадан жалпы эле ошол IT тармагына кызыгуучуларга мындай жакшы сөздөрүңүздөрдү, каалоо тилектериңиздерди айта кетсеңиздер. Турат агай, бир ушул жерде пауза алып турсак болобу? Суроо жооп болбойбу? Да, суроолор болсо суроо жооп кылсак убакыт болот. Суроо жооп болот. Биз бир эфирди бүтүрүп алабыз, суроо жооп. Андан кийин суроо жооп, Конечно. Жанарже, сиз каалоо тилектер, салам айта турамысыңар, бирөө жарымга саламдарды айтыңыз. Мен биринчиден агайларга ыраазычылыгымды билдиргим келет. Рахмат сиздерге чоң. Ошо сиздер менен таанышып, окуп, билип алганыма өтө кубанычтамын. Сиздерге чоң рахмат. Элдиярга рахмат. Анан коркпоңуздар. Бирок бара бериңиздер да. Коркуу жерге бара бериш керек экен. Ошол жерде деп зона комфорта дейт го, ошол жактан чыгыш керек экен. Анан жаңы нерсени үйрөнө бериш керек экен. Ошол жакшы. Мен да Азамат агайга, Жанар эжеге өзгөчө рахмат айтам. Анан бүгүнкү келип бергендерге да рахмат. Коркуңуздар, бирок жумушка кирүүдөн эмес, жумушка кирбей калуудан коркуш керек экен көрсө. Себеби жумушка киргенден кийин кээде болот экен баягыдай иштебей койгондор, же болбосо аябай билсе деле башкаларды тоготпой мен билем анан сеники жакпады деп мындай мамилеси келишпей калып чыгып кеткендер болот экен. Аналар баягы мурдагы иштеген жеримде болгон. Ошодон коркуш керек экен. Мындай корксокчу эгер жумушка кирүүдөн эмес, ошо жумуштан жаман нерсе болуп чыгып кетиштен. Жумушка кирүүдөн коркпоңуздар. Себеби баары деле сиздердей мындай өзгөчө эмес. Эч качан окуп бүтпөйсүздөр. Мындай буну үйрөнүп алган, анан муну билип кирейин. Men de başında Kişi listende Tunacım adında kimse yok. Kimin kişi bilgilerini arıyorsun? Getiristler. Siri söylep kettik. Ошо. Ne tattım öyle? Азыр
негизи бүтө эле деп калдык. Бирок ошол баягы жалпы эфир аяктап калды. Урматтуу катышуучулар, эми баягы комментарийге же болбосо мындай суроолорду камдап жөн деле сүйлөп суроо берсеңиздер болот. Даярдап туруңуздар. Элдиярдын сөзүн угуп алгандан кийин анан суроо жоопко өтөбүз. Коркпоңуздар деген жерде калгансыз Сирийге чейин. Коркпоңуздар, мен деле башында блогду үйрөнүп алып жумушка кирем. Анан Get деген чыккан, да бирдемкелер, ошолорду үйрөнүп алып жумушка кирем. Көрсө ал болбогон нерсе экен, себеби андай нерселер бүтпөйт экен. Азыр деле муну үйрөнүп алсам, же болбосо башканы окусам деп, ал нерсе, бул процесс бүтпөй турган процесс экен. Ошого балким бул процесстин бүтүшүн күтө берсеңиздер, менимче жумушка эч качан кирбей каласыздар. Себеби убакыт жетпейт. Күндө жаңы нерселер чыгып атат, башка нерселер болуп атат. Аны күтпөй эле, баары сиздерде эле жумушка кире бериңиздер. Ошо, мындай коркпой ташып бериңиздер. Рахмат, Элдияр чоң рахмат. Негизинен ошол сиздерге рахмат. Ошол бүгүнкү эфирге келип бергениңиздерге, ошо мындай эфирдин расмий бөлүгү сиздерге бере турган менин суроолорум мындай аяктап калды. 1 саат убактыбыз да бүттү. Анан эми бирок сөзсүз дагы деле ошол бул жерде катышуучуларда суроо калды болуш керек. Негизи чатка суроолор келип аткан. Анан мен интернеттин бир чыгарып жиберип кайра кирдим эле, чатта суроолорду таппай калдым. Азыр бул жерде мен көрүп турган бир суроо бар экен. Азыр сиз англисче билесизби деген суроо экен. Бул ошо Элдияр мырзага болуш керек, анткени билбейм деп атпады эле. Аз деле билбейм. Бир аз түшүнүшүм мүмкүн, анан аябай баягыдай жөнөкөй сүйлөмдө да айтышым мүмкүн, бирок азыр деле билбейм. Жанар эжеден жардам сурайм. Кудайга шүгүр Google переводчик бар. Азыр негизи ушул мындай эмеспи, бир айрыкча ошо тил үйрөнүүдө мындай муктаждык болуп калса тезирээк үйрөнөт эмессизби? Сиз буга чейин деле мындай бир английский курстарга бир нерселерге жазылган белеңиз? Анан такыр, анан бирок ушул азыр ушул компанияда иштеп атканыңыз сиздин англисче үйрөнүүңүзгө мындай неме болуп атабы? Мүмкүнчүлүк болуп атабы? Ооба, мен баягы 30 мүнөттүк митингдер болот, ошол митингдерди аябай бат-бат болушун каалап, анан кечке эле сурана берем, митинг болсун деп. Себеби мага ошол митинг өзүмө байкалат, практика болуп атат ошол. Баягы listening болсун, же болбосо speaking болсун. Ошол жагынан бирок speaking жакшы болуп калды. Элдер сүйлөп калды. Мурун эч сүйлөбөчү эле, азыр мындай жооп берип, анан Кристиан бирдекелерди айтса, Элдияр өзүнө түшүнүп калып атат. Ал дагы менимче бир жылыш да. Элдияр сизде көп. Азыр башында бир аз сиздерге тийишейин дедим эле, баягы себеп дегенде экөөңүздөр тең сүйлөп атып, терминдер англисче кетип атат да. Баягы англисче сүйлөнгөн компанияда иштесе ушундай болот деп тийишейин дедим эле, өтүп кетти. Бирок чындап биз да байкадык жылыш бар экен, себеби экөөңүздөр тең сүйлөгөндө ошол англисче сөздөрдү кошуп сүйлөп атканыңыздар бул жакта балким бизге түшүнүксүз болуп калышы мүмкүн, но жакшы болду аябай. Дагы бир суроо турат агай, бактуу келиптир. Интервью учурунда кандай суроолорду берет депчи. Интервьюсуна мен дагы чыккам да, бир аз кыскача кошумча кылып кетсем. Жумушка кирем деп аткандарга да, жумуш чыгып калды, ким кирет десек, Жанар эже мен даярмын деди. Коркуп атам, бирок даярмын деди. Элдерге айтсак, Элдерден мурун биз Азатка айтканбыз. Азат коркуп жок деди. Кел десек да болбой койду. Элдер как раз жумуштан чыгып калган болчу ошол убакта. Андан кийин Элдерди айттык, кел дедик, жок дейт, кел дедик, жок дейт. Акыры желкесинен кармап отуртуруп, ошо интервьюга мында отургузуп эле сүйлөшүп отургузуп койгонбуз. Сүйлөшөсүң депчи. Ошондон эле коркот, жок мен билбейм дейт. Анан кийин эптеп сүйлөшүп атат, не болуп атканын мындай ишке албайт деген ойду болуп атат да, мен байкап атам да. Булар мени ишке албайт деп ойлоп атат да. Анан кийин ансыз келгенсип, айлыгына келгенде мен ортон чыгып эле көп айтып койдум. Айлыгынчы. Булар Элдияр өзү жумушка кирейин деп атса, middle деген деңгээлде сурап атса, анан Элдияр өзүнү middle катары көрбөй атса, junior катары көрүп атса, ансыз келгенсип үстүнө мен айлыкты көп айтып коюп атсам,
точно өлдү деди да. Бул Ооба. точно мени жумушка албайт депчи. Ага, еще эсиңизде ошол эмеде совещанияда мен коштоштум, анан то есть саламдаштым, анан коштоштум. Ошондой эле болду ага. Анан ошондон Хай деди, кийин анан бай деди. ага. Анан ошондо мен бул болду точно, бул эме кайтарылды дедим да, отмена уже, бул менимче албайт деп ошондо эме реально Эми койгом. суроо, бактылуудон Азыр суроо баягы кандай суроолорду берди дейт. Сен эсиңде билбейм, бирок суроо кандай суроолорду берди дейт. Жанар айым жакшыраак айтып бере алышы мүмкүн. Сен дагы эстесең айтып берсең. неме? Мен сесем Бирок деле ушул ал жерде убакта мен бир нерсе кыстара кетейин. Негизи мен деле азыр ошо собеседованияларга катышып калбадымбы? Элдияр ага чейин бир компанияга тапшырып, собеседованиядан өткөн, 1 сааттык собеседованиясына чогуу отуруп катышкам. Ал кыргызстандык компания болчу, 1 саат только технический суроолор сураган да. Почти мындай Flutter'ды полный сурап койгон. Ошонун баарына жооп берген, Элдияр диске алган эмес да. Бирок эми бул жактан кандай болгонун өздөрү айтсын. Жакшы кыстарма болду, аябай сонун. бул жакта мен чындап эсимде жок, себеби ал убакта түшүнбөйт элем мен. Англисче аз деле түшүнбөйм эми. Түшүнгөн эмесин, менин эсимде эмес. Менин эсимде баягы агай айткан интервьюсунда, анан белки Beta Internationalга барган совещание эсимде. Анан бул совещанияга катышкан, бирок ал жерде мен эмне эле эсиле жылтат, мен ал убакта түшүнгөн эмесмин. Хай деген менен бай деген да. Ошон үчүн баягы. Жанар жакшы айтып берди. Жанаржы, сиз айтып берсеңиз. Биз Элдияр, Азамат агай мен болуп катыштык. Анан Азамат агайдын англисчеси жакшы. Анан бизге бирок технический суроо эч бербеди. Кенен сурады, кайсы жерде турабыз, кантип иштейбиз, анан өзүм дал эмен уровень сурады, ким жуниор, ким эмне болду деп ошентип эле сурады. Анан эмне иш кылып атканыбызды ушинтип сурап, анан агай өзүнүн жумушуна айтты. Мен кирбейм, мен жөн эле поддержка болуп отурам деп айткан болчу агай. Анан мен аябай нерв болдум, мындай стресс болуп, мен өзү кандай домохозяйкамын дегеним, мен ошо канча жылдан бери иштеген эмес болчумун. Окей, окуучумун, мындай ар жерден курстарды алып окуучумун, бирок кенен үйдө балдар менен, анан мен үчүн ошол собеседование стресс болду да, ачыкчасы стресс болду. Мен собеседование бүткөндөн кийин аябай толкунданып, колдорум титиреп, ошондой бир эмеде. Эсимде. Ооба. Бирок Кудайга шүгүр, бизди алышты. Биздин компаниянын ошо кофаундеры келди, ким директору Сахиби келди да, анан senior developer келди. Биз кофаундер менен көп жолукпайбыз, только senior developer менен Кристиан менен контакттабыз. Ошол. Агай, сиз айта кетсеңиз, Азамат агай. Интервьюга мен да катышканмын, ошондо айтып берсем болот. Сырттан караганда Жанар айым мындай өтө толкунданып, өтө мындай тердейин деп калган, бирок тери чыга деп болчу. Аябай катты эме болуп калганда, мындайчы кыжалат, аябай чоң кыжалат. Элдияр болсо отурат. Элдиярды отургузуп коебуз да, мен иштебейм деген. Иштейсиң да отургузуп коебуз, анан жөнүнө отурат. Элдиярчы мындай ортодо. Элдияр 100% мен ишке албайт дейт оюнда. Анан баягы жерде да кыстарып калган Жанар айымдын дагы Элдиярдын айылдарын мен кичине көбүрөөк айтып салгам. Себеби Европанын стандартын билген үчүн айтып салгам. Себеби булар ишке алса алат экенин уже көрүп калып, сезип калдым да менчи. Аны уже байкагандан кийин мен уже кеңир болуп калдым. Ал учурда айтып, аз коркпогула, ушундайды айтыштын кереги жок болчу да, сразу айтып салгам. Ошондой болуп, анан мен где-то бир 70-80% алышат жумушка деп ишенип аткам да. Себебин айтып берейин. Жумушта көбүнчө мен канча көп, аябай көп интервью катышканмын, өзүм жумушка кирем депчи.
өтө көп ачканмын. Ар кандай учурлар болот. Ошондо учурларда суроолор кайсылар болот? Көбүнчө технический суроолор аз болот да. Орустарда деле ошондой, башкасында ошондой. Биринчи эле stateful widget менен stateful switch айырмасын айтасың. Анан баягы app life cycle билесиң дешим. Сен уровеньге карап суроолор кете берет да. Уровень чоң болсо ошого карап суроолор берет. Анан open айтып бер дейт, solid билесиң дейт. Уже менен чыгып кетесиң Flutter'данчы. Кайра Flutter'га келесиң, Flutter'да мындай тонкий вопростор сурап коюш. Мисалы, блок кандай иштейт айтып бер дейсиң. Блок мындай иштейт деп коесуң. Ушундай да. Бирок отуруп алып код жазып мындай болгон бир эле жолу болду. Мага мындай мени алгоритмаларды берди. Айттым, мен алгоритманы билбейм дедим. Сен интернеттен карап издеп көрүп тап да дейт. Аны издеп пресип эптеп окушкан эмес. Ошондой учур болгон. Бирок басынан баягы Flutter боюнча сураганда көп сурашпайт. Flutter боюнча мындай белгилүү тогот эрежелерин сурашат. Ошондо мындай сен уровень мындай билип алышат да. Түшүнөт экен дейт да кылып аткан ишинчи. Андан кийин көбүнчө баягы адамга карайт. Эң биринчи алар ошо мен мисалы биз жумушка алсак, биз адамга карайбыз, биздин культурага дал келе баш айтканда биз бул менен жылдыз келишип, мындай иштеше алабызбы, урушуп кетпейбизби? Бул адам келип алып биздин команданын баарын насабесин өлтүрүп, баарын жаман кылып, бир адам келип бүт нерсени чиртип салат. Өзүчү керек болсочу, өзү ошондой болуп калат да. Аналар баары баягы башынан өткөнчө билишет дагы, биринчи караганда баягы адам карайт, адам мага жактыбы, жакпады, булар менен иштеше алам, иштеше албайм депчи. Мен сырттан карап отурганда ошо интервьюда буларда жакшы бир баягы connection, мындай жакшы бир мындай связь болду да. Жылдыздар келишип жакшы сөз кетип калды да. Ошону байкаган үчүн бул жерден чоң плюс деп да, андан кийин баягы айлыкты чоң айттым да. Себеби ошол чоң өтө маанилүү да. Ошол мисалы мен өтө кыйын программист болсом, анан бирок аларга жакпаса мен ишке албайт. Мисалы Элдар жумушка алып атат, Элдарда мен 10 жыл опытым көп дейли, хотя Flutter 10 жыл жок дечи. Бирок башка нерсе, мисалы мен Androidтен келген, iOSтен келген иш болсо мен 10 жылдык баягы программистмин да. Тажрыйба болгон. Бирок мен мындай мен кыйынмын, сен мындан кылган туура эмес экен, мындай эмес, мындай мен кыйынмын дей берсем, мени жумушка албайт эле, Элдар алат эле ошондочу. Элдар дегенде, эгерде Элдар эки өзгө ачкан, же болсом Жанар айым эки өзгө ачканда, Жанар айым турат, мен турам, анан кийин мен ушундай мен кыйынмын дей берсем, мени жумушка албайт эле да. Ошого жумушка кирип атканда биринчи силерге карайт, кандай адам деп, анан ошол адам менен иштеше алам депчи. Начар адам болсоң билинип калат. Жакшы адам болуш керек, кыскача айтканда ошол. Ошондо кантип билип каласыз? Мисалы мен ошол сөзүнөн мен бул бүттү, эми албайт, башка карай бериш керек дегем да. Ал опыт менен келип калат экен да. Алганда деле Юрага сурагандай, сен кантип мындай билесиң, опыт менен келип калат. Азыр мен да опыт менен мисалы коддор муру караганда башка болуп калган. Ал ошо тажрыйба менен келе берет экен. Мен баягы стартап дүйнөсүндө көп жүрүп, адамдар менен көп иштешип, анан өзүмдө интервью аябай көп киргенден кийин интервью жөнүндө эми кандай, мисалы биздикилер капа болгула, биздикилер кандай, мисалы жумуш издеп атканда, мен жумушка киргизип койчу. Ушундай да, бир аз мамилечи. Мен өзүм жумушка кирип атканда кандай эле, жумушка кирген сырлары кандай деп издейт элем. Резюме кандай түзүш керек, резюме ошондой издеп таап, резюмесин түзөсүн. Нелерди сурайт, нелерди сурабайт, кандай жооп бериш керек, кандай нерсеси бар, ошо баягы HR game деп коет, булар менен кандай иштеш керек, нерсең жакшы болот, нерсең жаман болот, ошо изилдеп, карап, ушинтип жүрүп, анан өзүм да кайра ошо катышып атып, кийин анан ошо тажрыйба менен келип калат экен да. Көп катыша берсең билип каласың. Биринчи катышканда мен эле тердеп, жүдөп, кыйналып ушундай болчу. Кийин анан бир жолу эсимде, мен жумуштан айдап салышты. Анан кийин мен срочно жумуштан алышым керек эле. Бирок ошондо мен уже өзгөргөн болчумун да. Ментально кебирки бир нерсе бар, ошону өзгөрттүм. Андан кийин баягы уже көнүп калгам, мага сүйлөшкөндө аябай кеңири сүйлөшкөм. 5 компания сүйлөштүм, 5 адам кабыл алды да. Ошондо мен американ стартап тандагам да. Ошондо уже мен түшүнгөн болчумун да. Ошол себептен кантип түшүндүм? Жөн эле баягы сүйлөшүп атканда адамдын жылдыз келишкенин көрөсүң. Анан булар эмнени каалап атканын түшүнөсүң. Булар ошо баягы мындай приятный жашайлы, приятный мындай адамдар менен иштешели, жакшы жумуш кылалы депчи. Алар рискке барып аткан, себеби бир ай иштешебиз, бир айдан кийин макул ошо бир ай акчасы төлөнгө Европа болгон үчүн булар алдап кетпей төлөйт. Ошондой эле орустар деле, украинецтер деле төлөшөт. Көбүнчө алдап кеткен аз болот да. Удаленно иштеп атсаңдарчы. Ошо булар рискке барышат эле. Болгон ошо силердин баягы уровеньди примерно түшүнбөй калышты, бирок примерно анан жакшы эле окшойт деп атышты да. Бирок биз айтканга караганда жакшы окшойт деп калды. Анан булар баягы рискке кетишти да. Жактыңар, иштеше береличи деп, макул бир ай иштеше береличи, болбосо отказ беребиз деди. Ой ошондой болду да. Ошону мен көргөн үчүн уже мен дагы кеттим.
бир айда мен ойлодум силерди жакшы бир айда срокто өтүп кетесиңер деген ишенич бар эле менде. Ошо срокто өттүңөр. Эми буюрса дагы жакшы эле болот деп ойлойм. Рахмат. Мен суроо бар. Кубатбек. Азыр ошол иштеп атканыңыздарга канча болду? Канча убакыт болду иштеп атканыңыздарга? 3 ай. Анан ал жакта деген ошо жумуш орду 2 кишиге болчу ал жакта же 1 кишиге болуп анан бирөө англисче билип бирөө код жазганда жакшы болуп чогуу кирип калдыңар. Ооба. Ошондой болуп анан экөө чогуу кирип иштеп калышты да. Негизи 1 кишиге болчу, анан мен Бирок 2 адам киргизип жибердик. Жанар эже кошулду. Жанар эже middle болбогон үчүн мен кошулуп калдым. Биз башында ойлогонбуз неме айлыгыбыз деле ошого окшоп неме бир эле адамдын айлыгын берет, бирок неме жанар эже экөөбүз бөлүшөт болушубуз керек деп ойлочубуз. Башында ошондой эле ойлоп киргенбиз. Кийин неме айлык бергенде билгенбиз. Жакшы. Азыр Бергенде өзүнчө берет да же Кандай? ооба, кадимкидей эле 2 адамга төлөйт. Азыр Майрамбек мырзада суроо бар экен. Майрамбек мырзаны алып. Саламатсыздар, урматтуу кесиптештер. Силер менен ушундай жакшы атмосферада жолугуп, ушундай жакшы баарлашууда отурганыма абдан кубанычтамын. Бир адамдан көп нерсе ушундай жакшы жыйынтыктар чыганын көрүп туруп абдан кубанып отурам. Эми элестетиңиздер, Азамат агайдын жана Турат агайдын ушундай аракети менен азыр Кыргызстандан эле отуруп, Европада жакшы жумуштарда иштеп атабыз да. Иштеп атышат мынакей биздин кесиптештерибиз. Иштериңерге ийгиликтерди каалайм. Анан Жанар айым айткандай, канча тил билсең ошончо адамсың дегендей да. Англис тилин үйрөнүш керек. Ошону айтмакчымын. Анан суроом азыр силер ушу код жазып жатканда экөөңөр кандай баарлашып жатасыздар дейм да. Экөөңөр эки жакта болсоңуздар. Мисалы үчүн Элдияр айтып атпайбы? Элдияр айтып атпайбы? Азыр англис тилинде бир аз тил жагынан кыйынчылык бар депчи. Анан кийин экөөңөр жумушка киргенде чогуу ушундай сүйлөшүп кирген турбайсыздарбы? Бири-бирибизге жардам беребиз деген маанидечи. Ошо азыр экөөңөрдүн ортоңордогу илетишим кандай болот? Ушуга мен жооп берсем болобу? Макул, агай сиз жооп бериңиз. Ооба, суроону түшүндүм мен мындай. Азыр мисалы Элдияр Ошто, анан кийин Жанар айым Казакстанда, анан кийин калгандары Швейцарияда, дагы бирөөсү каякта кетти Элдияр? Южный Америкага кетти го? Ушул ар жакта да? Кетет, анан кече бирөөсү дагы Португалияга кетти. Ооба, ошо чачырап кетишкен ар жакта. Ошондой эле баягы кантип сүйлөшөт дегенде, азыр Элдияр менен Жанар айым экөөнүн сүйлөшкөнүнүн бир өзгөчө бир мындай башкача эмес. Мен мисалы аз компанияда мисалы мен бул жерде турсам, бизде да канча бир 8-9 өлкө, тем более азыр баягы Россиядан Сочиден кийин аябай көп өлкө чачырап кетишти, балким бир 20 адамга өлкөдө болуш керек да биздикилерчи. Биз кандай сүйлөшөбүз, Элдиярдар кандай сүйлөшөт, башкалар кандай сүйлөшөт, баары окшош. GitHub бар, GitHub'тан сүйлөшүшөт да. Буну айтып, мен жооп бергемге себеби бул GitHub дегенде биз дагы үйрөтөбүз курста. Бул программисттин сөзсүз билиш керек болгон нерсеси. Муну курста үйрөтүлөт. Ошого силер дагы баягы кандай сүйлөшөт дегенде, ошо GitHub менен сүйлөшкөнүн көргөндөн кийин силер өзүңөр түшүнүп калсаңар. Буну азыр мындай сөз менен айтып берсең деле көп түшүнүксүз боло бериши мүмкүн, бирок GitHub менен иштеп баштаганда түшүнүктүү болуп калат. Кандай сүйлөшкөнүнчү, ошондо баягы удаленно туруп иштеген айырмасы жок. Менин мисалы Элдиярларда саатын эсептейт, мен да ошондой жерде иштеген убагында саатын эсептеп эле, саатына акча алчумун да. Саатына $12 $10 ушундай болчу да. Анан кийин азыркы компанияда мен кийинки иштегендерде мен саатына иштебейм деп дайыма аракет кылып саатка иштебей турган болгом да. Айлыкка иштеп. Себеп дегенде саатта проблема мындай. 8 саат иштегенде сен 8 саат толтурушуң керек. 8 саат толтуруш үчүн адам мындай 8 саат отурушуң керек дейм болдобайчы. Бул деген сөз сен күнүнө 12 саат иштешиң керек деген сөз. Ошол оор да. Ошондой бир оорчулугу бар. Мен ошону байкагандан кийин мен анын кылгым келген жок. Себеп дегенде башкалар, менин де ошо коллегаларым саатында эмес айлык менен иштеп аткан болсо, алар не кылат? Саатына иштебейт. Алар 8 саат күндө иштейт, бирок 8 саат компанияда иштеген адам эч качан 8 саат толтуруп иштебейт да. Толтуруп иштебейт. Анан
мисалы канча көбүнчө кандай дүйнөдө көбүнчө баягы 4 саат иштешет да. Негизи адам баласы ушундай. Бүт эле дүйнөдө баягы сен 8 саат жумушка барганда 8 саат отуруп иштеген адам болбойт да. 4 саат, 5 саат, 3 саат, 2 саат ушундай эле иштейсиң да. Ошол себептен мен дагы ошондой өзүмдү кыйнап, эртең кыйналып, ооруп калып, анан иште албай калып калган жокмун. Ошол себептен не дедим, ушундай өтөбүз дедик. Бул менен азыркы суроо менен кандай байланышы бар? Байланышы мындай. Анан ошондо алар деле менен сүйлөшөт да, менин код жазганым, мен иштеп атканымды айтып билишет анда алар. Макул, мен канча саат иштегенимди айтпай атам. Бирок мен күндө иштедим десем, ооба иштедим деп коет. Мага айтып билишет. Ошол эле GitHub'та да. GitHub'та көрөт. Бүгүн иштегендеримди мен чыгарсам, PR деп коет ошо баягы, же болбосо ошо push классын чыгат, ошону көрөт. Жазган коддорун көрөт. Ишибыз ал жерде өзү эле билинип калат сен канча иштегениң, канча иштебегениң бардыгы мындай жакшынакай болуп чыгып калат да. Ошол себептен бизде байланыш деген, сүйлөшүү деген көбүнчө код дүйнөсүндө болот. Мындай отуруп алып сен сен не кылдың, мындай кылдың эмес, код дүйнөсүндө болот. Мен жиберип коем десем, мен анан мисалы элдер менен биз чогуу иштесек, компанияда жиберип коет, анан эгерде мен баягы тим лид болсом, карайм, карап туруп, коддорун карап туруп, уже кандай иш кылды, эмне кылды, канча күндө бүтүрдү, карайм дагы, мисалы өтө көп күндө кичинекей нерсе бүтүрсө, түшүнүп да, сразу айтам, Элдар дейм, не болду дейм, иштеп атасың дейм. Кичинекей убакта өтө көп нерсе бүтүрүп койсо, жакшы. Бирок обычный мындай примерно плюс-минус билинет да, ким кандай иштегенинчи. Ошентип баягы сүйлөшүү көбүнчө бизде мындай сөз менен эмес, коддор менен жүрөт дагы, оңой аябай. Ал жерде английский керек эмес, ал жерде орусча, кыргызча керек эмес, ал жерде өзү эле мындай кете берет. Ал жерде Элдардын жумушун мисалы Швейцариядагы адамдар алар дагы көрөт дагы түшүнөт. Ошол эле Жанарайымдын жумушун көрөт дагы түшүнөт. Ал жерде баары түшүнүктүү да, оңой. Азыр Азаматбек Майрамбек мырза суроону кайра кайталап койсоңуз. Жок, уже суроого жеткиликтүү сонун жооп берди. Азамат агайга чоң рахмат. Учурдан пайдаланып сөзүмдүн акырында ийгилик кааламакчымын биздин кесиптештерге. Абдан сонун. Биз сиздер менен сыймыктанабыз. Мынакей Жанарайым уже өзүн көргөзүп, приложениени орусчага которуп баштаптыр. Ал жерде уже өзүн башка жагынан көргөзүп баштаптыр. Анан жумушту баштаганда башка сферада болсо деле кайсы жумушка кирбесин, ким өзүн аябай опытный болуп барат. Баары эле акырынан баштап анан ишке аралашканда үйрөнүп кетет да. Ошондуктан баштайлы, кесиптештер. Бул баарлашуу аябай сонун мотивация болду. Рахмат силерге. Рахмат. Чоң рахмат. Ийгилик. Рахмат. Кубатбек мырза, сизди угатабыз. Мисалы жана уровеньде башка уровеньде сураганда отпайсызбы? Анан сиздер кирип атканда деген мисалы ошол сиздин уровениңизди көрсөтө турчу бир нерсени көрүш керек болду да аларгачы. Туурабы? Суроолор менен көрдү. Суроолор менен эле текшерип койду. Ооба. Түшүнүктүү. Себеби өткөн сабакта бизде бир агай эме көргөзүп атканда, жанагы сен код жазганың ушул убакка чейинки жазган коддоруң ушул жакта сакталат. Сен ушактан көрүп туруп анан ошону айтып атканда ошо эметип кетти. Анан азыркы учурда ошол сиздер жазып аткан ошо код ошол эмне приложение болуп калат? Ошо тилдерде англис тил эмеге болот, французга да которулат деп атпайсызбы, немис тилде? Кайсы эмени жазат, эмне боюнча проект болот? Play Market'ten көчүрүп алсак болобу тиркемеңиздерди? Болот. Ошону айтып койсоңуздар или демонстрациялык көрсөтүп кое аласыздарбы Play Market'ten? Азыр мен демонстрация кылайын, сиздер ошону айтыңыздар. Endcoin'de деп жазыңыз агай. Play Market'te бар, App Store'da бар, F-Droid'da бар. Жакында App Center'ге чыккан атат буюрса. Ооба. Алардын коддору бүт ачык GitHub'та. Ушундайбы же просто энби? Тура. Башында Endcoin. Yes. Ошо wallet деген. Булбу? Ооба. Ушул. Так. Endcoin wallet деп жазылат экен. 100 плюс скачивание де ушундай эле азбы пока? Бизде колдонуучулар көбү F-Droid колдонот экен. Ушундай деген го, эчкинде. Биздин көбү F-Droid экен, ошо F-Droid дагы жалаң open source коддорду кабыл алган үчүн биз Firebase колдоно албайт экенбиз. Ошондо бардыгы open source болуш керек экен. Мен айта кетейин, Элдар,
бир вилкасын жасады, ошо вилка эмне экенин ошол жерден үйрөндүк биз. F-Droid үчүн ушу Google Play менен App Store'до алар бир скан пакет колдондук. Анан ал деген Google'дук экен. Google open source болбогон үчүн F-Droid колдонуучуларга Илдар бир вилка жасады. Ошол айта кетейин. Сыктанарлык. Рустам мырзада суроо бар экен. Негизи Рустам мырза бул жака суроосун жазып туруп, бирок мен жакшы түшүнө албаган үчүн сиздерге окуп бербедим. MacBook менен коллективде өзүңүздү башкача сезилиш болдубу? Мындай суроо толук эмес. Ошон үчүн Рустам мырза сүйлөп эле берип койсоңуз сурооңузду. Мен азыр башка суроо берейин дедим. Бере бериңиз. GitHub боюнча неме ишке кирсе болобу? Мисалы үчүн бир аптада 5 жыл иштеп, коддорду ушул жака киргизип коюп. Так, GitHub'да коддоруңуздун жардамы менен ишке кирсе болобу деген сурообу? Ошондой. Мен жооп берейинби? Типа 1-2 жыл стаж кылып. GitHub менен ишке кирсе болот дегенде түшүнүшүм боюнча мен мисалы Flutter программист катары GitHub'да коддорум бар, ошону көрсөтүп жумушка кирсе болобу, туура түшүндүмбү? Ошондой. Ооба, негизи GitHub'ды өтө көп карашат. Мисалы көбүнчө junior деңгээлде GitHub карашат да. Junior эмес болсоң, анда GitHub деле карабай калат. Бирок juniorдо аябай маанилүү GitHub'да сен көбүнчө мисалы резюмени сураганда ошол жерде GitHub'га ссылкаңды бересиң сөзсүз түрдө. Ошондо алар алаттагынан GitHub'га ачып туруп, сен коддоруңду карап көрөт, анан сен жазган стилиңди көрөт, кандай жазат экен деп туруп көрүп туруп, ошол жерде мисалы кичинекей эле бир приложение болсо дагы ал маанилүү эмес, кичинекей болгончо, бирок ошо карайт дагы, код жазган стилиңди карайт дагы, бул мындай жазат экен туруп, сени уровень билип коюшат да. Сүйлөшкөндө дагы билинет. Ошондой эле керек болуп калса GitHub'ды карашат. GitHub маанилүү. Бирок жалгыз GitHub менен киресиңби? Жок. Биринчи маанилүү болгон сен өзүң, биринчи сен менен сүйлөшкөндө отуруп анан жылдыз келиш керек, бул өтө маанилүү. Бул мен орустар менен иштештим, украинецтер менен, американецтер менен да, Европа айырмасы жок. Ким менен иштесең дагы, Кыргызстанды айта албайм, Кыргызстан менен иштешкен жокмун, бирок дүйнөдө негизи IT дүйнөсүндө биринчи басым кылган сен андай адамсың. Сен андай адамсың дегенде, сен жакшы адам болушуң мүмкүн, бирок биздин культурага туш келбей калышың мүмкүн. Мисалы Marlboro деген компания, Philip Morris ошо сигарет дүйнөсүндө аябай чоң экен, мен китаптан окуп калгам, ал жакта жумушка алтканда, ошо культурасына туш келген адам бул, сигарет чеккенди жакшы көргөн адам да. Биринчиден. Ушундай да, бул тамашасы ушундай баягы Good Great деген китап бар, ошто карасаңар өздөрү айтышат да. Сигарет чеккенди мындай сүйүп жакшы көргөн адам да, ошону жумушка алышат. Ошол сыяктуу эле ар бир компаниянын өзүнүн мындай эмеси, баалуулуктары бар, ошого туш келип, сен мисалы ошого мындай дал келип атсаң, ошого карашат. Андан кийин сен менен сүйлөшөт, анан сүйлөшкөндө сенин уровень билинет. Андан кийин жагып атсаң дагы мындай вопростор болуп калса, жуниор болгон болсоң, көбүнчө жуниор ушундай болот айма эле. Кодун көрө элейт, анан кодду көрсөтөсүң. Мен көбүнчө ошо баягы биринчи аны түшүнбөй эле коддорду жибербей эле ошо баягы GitHub'да жибере берем да, карасаң GitHub'да мен жакшы жазам, мындай деп элечи. Анан мен мынча саат иштеген мындай деп. Мен керексиз эле мындай мен билем деп аракет кыла бергем да. Кийин кандай сүйлөшүп калгам, мындай спокойно сүйлөшөсүң, биринчиси. Сурайт, жооп бересиң, кеңири дос менен сүйлөшкөндөй сүйлөшөсүң. Ошо эч мындай ойлонбойсуң. Ошондой неме болуп калабы, неме биринчи собеседование мындай нервный болуп туруп, кийин 2-3 жолунан кийин собеседованиядан кийин өткөнөн кийин спокойно типа. Ар кандай. Ооба. Эми мындай да, көбүнчө биринчи эмес, 3-чү, 4-чү, 5-чи, 10-чу деле сен нервный болуш мүмкүн. Меники 150дөй компанияны отказ алгам мен 1 жылдын ичинде. Ой, ёба. Анан силер баягы ойлоп атсаңар, мен кыйын болуп аткан да, мен 150 компаниядан 1 жылда отказ алгам деп туруп, мен ушундай. Анан ошого мен башкаларга жумушка кирбейм дегенде, кирбей атам дегенде мен айтам да, кандай кирбей атасың дейм, отказ берип атам. Канча компания десе, 2 компания дейт, же болбосо 1 компания дейт. Же болбосо 1 компания мындай көзүн кышы менен карап койду, мен качып кеттим дейт да. Сен биринчи мындай бар, коркпо, сүйлөш. Отказ ала бер, эчтеке болбойт. Жуниор адам, жуниордо ошо кыйынчылык ошол ба, жумушка кириш, биринчи жумушка кириш кыйын болот, ошого коркпой бара бериш керек, сүйлөшүп бериш керек.
Элдиярдын биринчи жумушка келгенде ал жерде бизге сеньор сураганда Элдиярды жибергенбиз. Бара бериш керек, эчтеке болбойт. Алар акыры платность таппай анан Элдиярды жумушка алышкан. Ал жакта да ошондой болгон. Элдиярд бар десе, жок, мен айыламын дейт. Sonra ал жерде кел деп анан кайра бир жумадан келип барсаң деп эптеп баргызып анан ошентип. Себеби ошон үчүн сүйлөшүбүз керек, ошондо өзүң билесиң. Ошондо баягы качан өзүң келип каласың билбейм. Меники качан келип калган, мен где-то өзүмө мындай свободный сүйлөп калганда, интервью кергенде мындай коркпой сүйлөп калган 1,5 жылдан кийин башталган. Бирок бул 1,5 жыл узун срок да, мынчалык кылыштын кереги жок. Башында эле түшүнсөң баягы кандай сүйлөш керек, ошолорду биз дагы жумушка кирем десең, келгиле бизди мындай кыйнагыла да, биз силерди кыйнаштын кереги жок да. Элдер, пожалуйста, отуруп койчу, сүйлөшүп койчу, мына Швейцарияда ишке кирип жаткан, иш бар экен дечи. Силер келип бизди кыйнасаңар, биз айтып беребиз, мындай сүйлөшөсүң, мындай кыласың айтып беребиз. Ошондо силер баягы 150 компания эмес, балким 50 компаниядан отказа аласыңар. Бул жерде кыскарып кетчүлүксө 150 компания деп мен кыйынсынып жүрсөм, Манчо Девс дегенде иштеген Жанара деген, Жанара анда аты, айым аябай кыйын айым, мен аябай сыйлайм. 700 компаниядан отказ алган. Мен да ошону айтайын деп атам эле, как раз. 700 компаниядан отказ алган да. Анан жумушка кирген. Ошол себептен баягы жумушка кирип атканда мындай либо сен кирем деген баягы мээңде кирем деген максатты коесуң, либо аракет кылып көрөйүнчү анан мен албай коюшат да десең, албай коюшат да. Себеби италия албайт, мен деле алган эмес, Жанарайым деле алган эмес, көбүн албайт да. Сен деле ошо керек, кете беришиң керек. Кайра кайталайм, качан өзүң уверен болуп каласың билбейм, бирок бизге келсеңер, бизден кайра сурасаңар, биз силерге ошо жолду кыскартканга, код жазган үйрөнгөндө кыскартканга, мен мисалы мага окшоп 4 жыл жүрбөйсүңөр. 6 ай жүрүп атасыңар. Ал жагын кыскартканга, бүт жагын кыскартып тездеткенге жардам беребиз да. Ооба. Бардыгыңыздарга рахмат. Азамат агай, Жанар эже, Элдияр байке, Элдияр агай. Баарыңыздарга чын дилден рахмат. Биздин убактыбыз аягына чыгып калды. Тилекке каршы убакыт ченелүү экен. Бүгүнкү жолугушууну бүтүрөлү. Бул маектешүүнү YouTube'дан, Instagram'дан, башка жактан көргөн достор сөзсүз астына комментарий жазыңыздар, биз менен байланышыңыздар. Биз албетте окуткан адамдардын баардыгын жумушка киргизебиз деп айтуудан алыспыз. Бирок өзүңүздөр көргөндөй ошол бүтүрүүчүлөрүбүздү жумушка киргизүүнүн аракетин абдан көрөбүз. Бул жерде Азамат байке да айтып аткандай, ошол сиз 150 компаниядан отказ алышыңыз шарт эмес. Даже мен дайыма айтам, мисалы мен өзүм IT жаатында бир да компаниядан отказ алган эмесмин, Кудайга шүгүр. Бирок бир принцип бар. Ошол иш издеген эмес, иш сизди издеген адис болуңуз деген сөздү мен дайыма көп айтам. Анан биздин дагы мына өзүңүздөр көргөндөй бүтүрүүчүлөрүбүз, Жанар эже дагы Кудайга шүгүр бир да компаниядан отказ алган жок. Элдияр мырзаныкы да 150 эмес, 1-2 компаниядан отказ алды. Бирок негизинен алган жок десек болот. Кыскасын айтканда ошол мүмкүн болушунча ошол биз ошондой ниет менен окутабыз. Биз ошону сиздерге таңуулаганга аракет кылабыз. Мындай иш издеген эмес, иш сизди издей турган мыкты адис болуңуз, Кудай буйрса. Бул жерде отургандар жана бул видеону кийин көрүп аткандагы биздин көрүүчүлөрүбүз баардыгыңыздарга ийгиликтерди каалайбыз. Өзүңүздөрдү өнүктүрүңүздөр, өлкөнүн өнүгүүсүнө салым кошуңуздар. Баарыңыздар жакшы туруңуздар. Рахмат.